Законда айтылгандай жүрөм десең, чек арадан бир чыгып кирем десең, Жыргалбек бүт жолдорун айтып берет, звонить эт, сурап көр, ишенбесең. Эч ким жок мыйзамды бузуп жыргап кеткен. Наоборот, проблема ырбап кеткен. Кыйналбай туура эле жүрөм десең, түз эле сурап көр Жыргалбектен. Без пересетка, без посредниксиз күн сайын жолго чыгабыз. Ишеничтүү айдоочулар жана таза тыккан унаалар кызматыңыздарда. Чалыңыз 24 саат 7 күн. Ак Ордо конушунда үйү түрттүрүлүп, 4 баласы менен көчөдө калган келин окуя боюнча айтып берди. Бишкектин Ак Ордо конушунда үйү түрттүрүлүп, 4 баласы менен көчөдө калган Марал Шаболотова Супер KG порталына окуя боюнча айтып берди. Мен бул жерде 4 бала менен 10 жылга жакын убакыттан бери жашайм. Бул жер тилкесин 2012-жылы ишеним кат аркылуу сатып алгам. Ал эми кошунам 2017-жылы аталган жерге мамлекеттик акты чыгартып, кызыл китеп жасатып алган. Ошонун негизинде мени сотко берип, сот анын пайдасына чечим чыгарып берип койгон. Мен жумушта жүрсөм, үйүм бузулуптур. 2 бөлмөлүү ак эмгек үз менен курган үй эле, дейт Марал Шаболотова. Эскерте кетсек, 1-мартта жогорку соттун чечимине таянып, сот аткаруучулар Марал Шаболотованын үйүн бузган. Ал эми 2018-жылдан бери аны менен жер талашып соттошуп келе жаткан кошунасы Толкун Самудинова жеринин кызыл китеби бар экенин айтып, кошунасы анын жерине үй салып алганын билдирген. Ал эми бүгүн 4-мартта бул окуя боюнча маалымат президент Садыр Жапаровго жетип, мамлекет башы өз көзөмөлүнө алуу менен бирге тийиштүү тапшырмаларды бергени кабарланды. Мыйзам бузган тарап жоопко тартыла турганы айтылды. Булак Супер KG. Вебкам студия уюштуруучу делген Даниэль Ажиевдин апасынын туулган күнүндө Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери Динара Кулова, Нурлан Насип жана Гүлжигит Калыков 4 кишинин астында ырдашты. Бул тууралуу журналист Баян Акулова Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал Маданият министрлигин аталган артисттердин наамынан ажыратууну талап кылды. Маданият министрлиги кабарыңар барбы, наамдарынан ажыраткыла, акча берсе жакында лөлүү болуп кетесиңерби эмне? Динара Кулова, Нурлан Насип, Гүлжигит Калыковдор акча үчүн 2 адам отурган жерде да ырдай беришеби? Кыргыздын кыздарын вебкам сойкулукка үндөп, онлайн проституция менен иштетип, акча тапкан Даниэль Ажиев деген бар. Далай жаш кыздардын тагдырына балта чаап, бактысын байлады. Акчага азгырылган жаш кыздар мунун студиясына барып, камера алдында чечинип алып, чет өлкөлүк эркектерге болгон уяттуу жерин көрсөтүп, бейкылык болушат. Башкача айтканда, сойкулук менен онлайн алектенишет. Алардын үстүнөн акча таап, болушунча чатаңдай тепкен. Ажиев наркотикалык заттарды чеккени да буга чейин социалдык тармактарга тараган. Ошол жигит кечээ апасынын туулган күнүн өзүнүн үй бүлөсү менен белгилептир. Апасы, аялы, балдары болуп отурган кафеге Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери Динара Кулова, Гүлжигит Калыков жана Нурлан Насиптер келип ырдаган. Эмгек сиңирген артисттер акча үчүн 4 кишинин алдына барып деле ырдай береби? Ырдасын мейли, моралдык жагын ойлондуңарбы? Эл берген мамлекеттен ыйгарылган наамыңарды сыйлабайсыңарбы жок дегенде. Чыгармачылыкка болгон сый кайда калды? Тойлордого ырдап жүрүшөт. Ал жерде 200-300 киши болот. Ал булар 4 адамдын алдына барып ырдаганы уят эмеспи? Артисттер акча үчүн барына даяр деп айтылган кептерди ушинтип далилдеп жатышканына жанын кашаят. Сойкулардан топтолгон акчаны үйүңөргө, бала чакаңарга, ата-энеңерге кантип алып бардыңар? Тамагыңардан кантип өттү? Моралдык жактан ушунча бузулуп, Ажиевден айрымыңар калбай калгангу, деп сындады Кулова. Булак Назар Ньюс KG. Президент бир катар аким жана мэрлерге сөгүш жарыялап, бир катар жетекчилерди кызматтан алды. Бир катар жергиликтүү мамлекеттик администрация башчыларына жана шаар мэрлерине сөгүш жарыяланып, бир катар жетекчилер ээлеген кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Социалдык экономикалык көрсөткүчтөрдүн төмөндүгүнө, функционалдык милдеттерди аткаруунун деңгээлинин жетишсиздигине байланыштуу төмөн баа алган жетекчилердин катарына киргендигинен жер амнистиясын жүргүзүү боюнча түзүлгөн комиссиянын ишин текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча, ошондой эле жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларынын жана облустук деңгээлдеги шаарлардын мэрлеринин 2022-жылга аткарылган иштери жөнүндө отчетторун кабыл алуу боюнча жумушчу комиссиянын чечимине ылайык президент төмөнкү чечимдерди кабыл алды. Матамбаев Жамшит Кадырович Нарын облустун Жумгал районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы, акими кызматынан бошотулду.
Анаркулов Бактибек Кочкорович Чүй облусунун Аламүдүн районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акиме кызматынан бошотулду. Ошондой эле сөгүш алгандар Жумаев Алайбек Мусаевич Чүй облусунун Кемин районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акиме. Бактемиров Келсинбек Базаркулович Жалал Абад облусунун Ташкөмүр шаарынын мэри. Самаев Урматбек Оозбекович Чүй облусунун Токмок шаарынын мэри. Мындан тышкары эскертүү алгандар Кулубаев Сейтек Төлөтбекович Ош облусунун Араван районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акиме. Ногоев Турусбек Молдобекович Ош облусунун Кара Суу районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акиме. Тагаев Мураталы Абдыкарович Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акиме. Жээнбеков Досманбет Аматович Талас облусундагы Манас районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акиме. Мындан тышкары министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан кабыл алынган чечимдерге ылайык төмөндөгүлөр ээлеген кызматтарынан бошотулду. Абдугулов Бактыбек Нурбекович Чүй облусунун Аламүдүн районунун мамлекеттик администрация башчысынын акиминин биринчи орун басары. Баяриева Зина Кадыркуловна Талас облусунун Талас районунун мамлекеттик администрация башчысынын акиминин орун басары. Сатаров Таньяр Сатарович Ысык Көл облусунун Төп районунун мамлекеттик администрация башчысынын акиминин биринчи орун басары. Султангазиева Гүлжамал Абалиевна Жалал Абад облусунун Тогуз Тору районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акиминин орун басары. Булак Суперкежи. Бишкектин жанында кечээ автобус аялды сүзүп кетип, ал окуя болгон жерде каза болду. Чүйдүн Сокулук районунун Военно-Антоновка айылында кечээ автобус аялды сүзүп кетип, ал ошол жерде каза болгон. Бул тууралуу Чүй облусунун жол кайгыл кызматынан билдиришти. Маалымдалгандай, кырсык 3 мартта саат 15:00 чамасында орун алган. Кечээ автобустун айдоочусу 1997-жылы туулган жаран экени белгилүү болду. Ал батыштан чыгышты көздөй катуу ылдамдыкта бара жаткан. Ал эми каза болгон аял 1964-жылы туулган жаран экени айтылды. Булак Суперкежи. Россия элчиси Брянск облусундагы теракт үчүн АКШ жооптуу экендигин билдирди. Россиянын Брянск облусундагы теракт үчүн Американын бийлиги жооптуу, анткени анын күнөөкөрлөрүнүн артында Вашингтон турат. Бул тууралуу Россиянын АКШдагы элчиси Анатолий Антонов билдиргенин РИА Новости жазды. Америкалык курал-жарактын ар бир жаңы жөнөтүлүшү менен Киев кылмышкерлери өздөрүн барган сайын эркин сезип жатышат. АКШнын колдоосуна шыктанып, Брянск облусундагы террордук чабуул сыяктуу адамгерчиликсиз аракеттерге барышууда. Вашингтон карапайым элди кийим атып салгандардын артында турат. Бул мыкаачылык үчүн жооптуу. Каза болгондор үчүн жоопкерчилик АКШнын мойнунда, деди Антонов. Анын айтымында Вашингтон Киевке канчалык көп жардам берсе, Украина режими НАТОнун курал-жарактардын жай тургундарына багытталган террордук тактиканы ошончолук көп колдонот. Россия карапайым элге кол салуу аракетин эң ырайымсыз түрдө басууну улантат. Бизди коркута алышпайт. Американын жардамы Киев режиминин азабын узартат. Ал туудурган коркунуч биздин чек аралардан керектүү аралыкка жылдырылат. Ал эми согуш таласында украиналыктардын колуна түшкөн бардык чет элдик куралдар талкаланып, жок кылынган деп белгиледи элчи. Өткөн бейшембиде Брянск облусунун аймагына украиналык диверсиялык топ кирип келген. Любейчени айылында ага катышкандар автоунаага оқ чыгарып, 2 жай тургун абыт болуп, 1 бала ооруканага жаткырылган. Андан тышкары Климовск районуна караштуу Сушаны айылында да дронун түшкөн снарядтан турак жай күйүп кеткен. Кийинчерээк ФСБ Брянск облусунда Украина улуучулдарынын согушу токтотулганы кабарланган. Россия президенти Владимир Путин окуяны теракт деп атады. Булак Спутник Кежи.